Салам достор, Илмеккежи каналына кош келиңиздер. Бүгүн экинчи сабакта сиздерге таякчаларды окуганды үйрөтөбүз. Таякчалардын бир канча түрү болот. Кошумча илмектүү таякча жана кошумча илмексиз таякча. Орусча айтканда столбики без накида. Кошумча бүгүн илмексиз таякчаларды үйрөтөбүз. Бул жерде биринчи сабакта үйрөтүлгөндөй цепочка 10 дана цепочка токуп алдым. Ушуну менен улантабыз. 10-су бүттү. 11-син токуйбуз. Бул 11-си өйдөңкү катарга көтөрүлүш үчүн бир илмек токуп алышыбыз керек. Бул жерден бир илмек токуп алдык. Илмектен бул биринчи, андан кийин экинчисине илмекти киргизебиз. Дагы жумушчу жибибизди тартып чыгабыз илмек менен. Байкасаңыздар, илмекте бизде 2 жип илинип турат. 2 жипти жумушчу жибибизди тартып чыгып, мындай кылып киргизсе болот. Бул биздин биринчи таякчабыз болду. Экинчи таякчабызды кийинки цепочканын кийинки данасына киргизебиз, жипти тартып чыгабыз. Бул жагын баш бармак сөмөй менен кармап аласыздар. Өзүңүздөргө ыңгайлуу болуш үчүн жумушчу жип сөмөйдө жипти тартып чыгып 2 илмектен тартасыз. Бул биздин экинчи таякчабыз болду. Үчүнчү таякчабыз кийинки аба илмегине киргизебиз, жипти тартып чыгабыз, аба илмегинен илип чыгабыз. Илип чыгабыз дагы 2 жипти кайра аба жумушчу жиптен тартып чыгабыз. Бул биздин үчүнчү илмегибиз болду. Ушундай эле кете бересиздер кийинки илмекке. Илебиз, жумушчу жипти тартып чыгабыз, 2 жиптен өткөрөбүз. 5-чибиз, жипти тартып чыгабыз, жумушчу жипти. 2 жип болду илмекте, 2 жипти жумушчу жиптен өткөрөлүбүз. Бул 5-чи. Кийинкиси 6-чы жип. 6-чысын таякчабызды токуш үчүн тартып чыгабыз, жумушчу жибибизди 2 илмектен тартып алабыз. 7-чи таякчабызды токуш үчүн жумушчу жибибизди тартып чыгабыз, 2 жиптен өткөрүп алабыз. 7 болду. Бул биздики 8-чи таякчабыз болот. 8. 9-чу жана бул жерде биздики акыркы илмегибиз. Мага бул жерде бир аз тартылып калып, 10-чу илмегибиз акыркысы. Мындай кылабыз, тартып чыгабыз. Бул менен биз биринчи катарды токуп алдык. Бул жерде 10 таякча токудук. Биринчи катарды бүттүк. Ошондой эле экинчи катарга өтүш үчүн видеонун башында айткандагыдай бир аба илмегин токуйбуз. Воздушные петли. Ошол менен өйдө көтөрүлүп алабыз. Которобуз тигиндейинен. Бул ошондо биз азыркы токуган катардын аркасы болуп эсептелинет. Бул асты болуп эсептелинет. Аркасынан экинчи катарды токуп баштайбыз. Жанагыдай көрсөткөндөй эле достор, сөмөйгө жумушчу жипти илип алабыз. Бир аба илмегин токуп өйдө көтөрүлүп алдык. Бул жерден байкасаңыздар, мындай 2ден аркалар болот. Ар бир илмектики 2ден аркасы болот. Биринчи жана экинчи аркасы болот. Биз мындай кылып туруп 2 аркадан бирдей өткөрүп алабыз жипти. Илмекти чыгарабыз, жумушчу жибибизди алып чыгабыз жана бул жипти
өткөрүп алабыз. Достор, жипти өткөрүп алабыз. Биринчи таякчабызды окудук, экинчи таякчабыздагы бул жерден карайсыздар, 2 арка 2 жип болот. 2 жиптен өткөрүп, илмекти өткөрүп, жумушчу жипти тартып келип, жана жипти өткөрүп аласыздар. Экинчи таякчабыз бул жерден биринчи жип, биринчи арка, экинчи арка, 2 аркадан тең өткөрүп аласыздар. Жипти тартып келип, жумушчуну мындай кылып өткөрүп коесуздар. Бул биздин 3-чү таякчабыз болду. 4-чү таякчабызды өткөрүш үчүн биринчи, экинчи аркада жиптен өткөрүп, мындай кылып тартып туруп, бул жиптен тартып алабыз. Кийинчерээк кээ бир узорлорду токуганда болот. Бул жердеги жип арканын астыңкы жана арткы жиптери астыңкы эле аркадан алып токумай, жана же болбосо астыңкы аркадан эмес, мындай кылып туруп бир гана арткы аркадан алып токумай болот. Ал болсо обязательно сөзсүз түрдө айтып атканда, узорду айтып атканда айтып турабыз. Азыр эч нерсе деп айтылбаса, анда 2 жиптен тең алып, мындай кылып токуй бересиздер. 5-чи жибибиз, 6-чы таякчабыз болду биздин. Ушундай кылып токусаңыздар, бул узор менен көптөгөн кардигандарды да токуса болот. Азыр бул жерден биздики жип илинип кетти окшойт. Жипи кийинкиси бул жерден азыр бир гана арканын астыңкы жибин илип алдык окшойт. Азыр мына 2 арканы тең илдик. 9-чу жибибиз. Ушул менен биз азыр акыркы таякчабызды окуйбуз. Астыңкы жибин алдык, аркысын 2 арканы тең алдык. Акыркы таякчаныкын 10-чу. Бул менен биз экинчи катарыбызды токуп алдык. Азыр бир аба илмегин илебиз дагы кийинки катарга өтөбүз. Кийинки 2 катарды өзүңүздөр токусаңыздар. Достор, өз алдыңыздарча токудуңуздарбы? Мына мен өз алдымча токуганда мындай болгон, узор менен түштү. Ушул менен сиздерге болгон экинчи сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калыңыздар, биз менен болуңуздар. Сиздердин оюңуздар биз үчүн маанилүү. Комментарий калтырыңыздар, достор.